Бүгін 21-iyun Қарасу базарында рубльдің басы. Дальше ем көрөбүз. Малина кулпунай канча сомдон болуп атыра. Ушул менен кошо чогулсоңор дальше дагы малина кулпунайлардын баасын көрө аласыңар. Бул биринчи дарбазанын башталышы. Силер үчүн атайбы бүндө малина базарга чыккан сайын малина кулпунайлардын продукталардын баасын тартканга аракет кылып атат. Эгерде күндө тез дайыма тартып туруш үчүн каналды колдоп турсаңар, күндө тез көбүрөөк тартып чыгарып турамын. Эми болду дегенде кандай лайк басып, видеону бөлүшүп, анан акчалай деле банктан которуп турсаңар деле болот. Себеби YouTube бизге дээрлик төлөбөйт да, мисалы ушинтип тартып чыгаргангачы. Мээнетти башкалар мээнетти баалап, көңүлдөн чыгарып. Акча которуп турсаңар дагы болот. Эми профилге коюп коем, мен банк номеримди кагылуучулар. Ошо атайы спонсор болсоңор болот. Спонсорлорго атайы каалаган видеоңорду деле тартып айтсаңар салып беремин, тартып киргиземин. Мынакей ушул жерге чейин көргөндөр ушундай бааларын көрөт. Майдалар 180. Эже бүгүн малина жокпу? Бүгүн малина жок экен. Бүгүн кулпунай менен ежевика экен. Эртең болот экен буюрса. Свежий келет экен. Ошондо майдалары 180 сом, чоңдору 250дөн, 250дөн экен. Өкө тең вообще свежий сонун экен, уже экинчи терими алып варенье кылыш керек эле. Мен да биринчи теримге да үлгүрбөдүм, экинчи теримге да үлгүрүш керек эле. Шабдолу негедир быйыл кымбат. Üzüm 150. Ежевика o. Ежевика. Kaçadan? 150'den ken бұл eje şu birinci darbasanın baş çağında sat tutat. Vereyim mi? Çoğu men almayayım eje. Peki, de bağlar tartып. Tokum marzanda қалған mı? Farş бар deydi. Hem дальше Turadeli жақта дағы бар, малинач. Ал жақта деле балким бардыр же, ал жақта жоқ bu. Şabdolu. O 200. Videonu өчүрөмүн. Азыр эми Turadeli жаққа барсам, эгер малина бар болсо, отдельный дагы видео кылып тартып чыгарамын. Кийинки видеолордун көрө аласыңар. Кайра кайтып келип атам, атайы малина кулпунайды бар тартып үчүн барган болчумун. Ушул жерден токтотобуз видеону.